Саламатсыздарбы, урматтуу эки жаш кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу коноктор. Сиздерди дагы бир жолу Кыргыз Республикасынын жарандары Жылкайдар уулу Сарыбай менен Усенбекова Медина Анарбековнанын никесин салтанаттуу түрдө каттоо аземине Бишкек шаарынын жалпы кызматкерлеринин атынан кош келиңиздер дейбиз. Сиздер үчүн бүгүнкү күн бир гана сиздер үчүн эмес, сиздерди ал бешти өстүргөн ата энелер үчүн, ак тоюңуздарга ак пейили менен катышып жаткан ардактуу коноктор үчүн бүгүнкү күн эң кубанычтуу жана эң бактылуу күндөрдүн бири. Себеби силер бүгүндөн тартып бири-бириңиздерге болгон тунук мамилени, жылуу сезимдерди далилдеп, бири-бириңиздерге колуңуздарды сунуп, ынтымак менен бакыттын багытын алып, мына бүгүн биздин сүйүктүү өлкөбүз Кыргызстандын ачык асман алдында баш кошуп турасыздар. Байыртадан келе жаткан кыргыз элибиздин барктуу, нарыктуу каада салттарын урпактардан урпактарга алып өтөт деген сиздерге чоң ишеничти билдиребиз. Сиздердин никеңиздерди каттоонун алдында өзүмдүн милдетимди аткаруу менен жана ошондой эле сиздерге мааниси өтө терең болгон суроом бар. Сиздер бул никеге өз ыктыярыңыздар менен туруп жатасыздарбы? Сиздердин жообуңуздар. Урматтуу коноктор, эки жаштын бири-бирине болгон макулдугу менен жана ошондой эле никеге туруу арызынын негизинде эки жашты мамлекеттик каттоого чакырамын. Келиңиздер. Ардактуу күбөлөрдү чакырам, келиңиздер. Урматтуу коноктор, Кыргыз Республикасынын үй бүлө мыйзамына ылайык мына бүгүн 2024-жылдын 20-октябрь күнү Жылкайдар уулу Сарыбай менен Усенбекова Медина Анарбековнанын никесин салтанаттуу түрдө каттоо менен бирге эки жашты түбөлүккө өмүрлүк жубайлар деп жарыялайбыз. Силер бүгүн бири-бириңе кут келишип жараштың, ашыктыктын, аруулуктун белгиси, нике шакек бири-бирине алмаштын.
айдайсыңар өмүрлүк бир кайыкты, көтөрдүңөр ак өргөнүн түндүгүн, ачык болсун асманыңар ар дайым. Балалуу болуу бакыт кушу башыңарга болсун, алган турмуш сапарыңар ак жана байсалдуу болсун. Ата энеңерге, урук туугандарга ийкемдүү, ыймандуу келип күйөө болгула. Жана ошондой эле кыргыз элибиздин эң бактылуу үй бүлөсүнө болот деп урматтуу коноктор, 2 жаштын үй бүлөлүк алгачкы документи менен никелешүү жөнүндө көпөлүктүү үй